ар бир адамдын жаны биз үчүн аманат катарында эсептесек, анан ошол жанагындай бир мына алыска жүрөсүңөр, жакынга жүрөсүңөр, Алла Таалам жолдо ар кандай шарттар, өбөлгөлөр түзүлүп калат. Ошол себептен ошондой бир шарттарда өзүңүздөрдү жакшынакай ушул бирөөнүн жанына аманат катарында ушул артында отурган бир киши болсо дагы, 10 киши болсо дагы, 20 киши болсо дагы Кудай Тааланын астында ушул аманат, ошол аманатты ошол жете турган жерине жеткизейин деген ниетте ушул жанагындай жол коопсуздугу үчүн ылдамдыкты ичине азыраак кылып айдаганда. Көпчүлүк болгон жерде сүйлөшпөстөр. Ушул бардык эрежелери менен жанагы знак мына көр азабы менен жол азабы бирдей деп коет шариятта. Көрдү казыш кандай убара болсо, жолдо да жүрүш силердин милдетиңер, силердин жоопкерчилигиңер өтө чоң. Ошол себептен жанагы сөз макал бекер калган эмес. Жол азабы, көр азабы дейт. Ошол көр азабынчалык кыйынчылыкты тартып, үй бүлөнү багалы деп аткан сиздердин аракетиңиздер мына ушу жалпы элге бир жакшылык менен кайтат деген ниетте ушу жерде сиздерди чогултуп отурабыз. Бирөөлөр айтат дейт, молдо менен гаишниктин алган майырлары адал деп. Анан сурайтып, эмнеге десе, гаишник бир туугандар өмүрүңөрдү сактайт дейт. Эмнесе катуу айдап барасаң токтотуп акырын айда, эме кулап кетесиң деп токтотот дейт. Бул жалган өмүрү сактайт дейт. Гай бир туугандар эме кызматкерлер. Ал эми молду дейт, каза болгон кишини ушул жакшы жайга барса экен, дейишке барса экен деп дуа кылат дейт. Ошол бул эми багы элдин чыгарган элдин айтылган. Ошол негизинде ойлошоң туура болот го. Ошол эми ак жол сиздерге аздай. Буклеттерден таратып берсең. Ала электер алып койсоңуздар. Айдабайсың. Айдоочулар. Берерсиз. Жанагы эме менен бирөө эмес, эки бригада. Бисмиллахиррахманиррахим. Биз Жетөгүз районунун баш имам хатиби Каныбек ажы Кожогулов. Анан бүгүнкү иш-чарада ушундай муфтияттан адам жаны аманат деген бир жакшынакай буклет даярдап, анан биздин чогуу Жетөгүз районунун РИИБи менен чогуу ушул жол коопсуздугу кызматы менен биргеликте ушундай бир адам жаны аманат деген бир акция өткөзүп жаттык эле. Ушул Алла Таалам берген ар бир жан адам баласы үчүн аманат экен. Шуну сактап калыштагы, ошону коргоп калыштагы ар бирибиздин мойнубуздагы, жараткан Алла Тааламдын мойнубуздагы карыз экен. Бияк өтпөйлү. Адам жаны аманат Акция өткөзүп Анан ушул адам жаны сиз үчүн аманат экен. Ушу жанагындай ремениңизди тартып алып, жана жолдо баратканда коопсуздук үчүн телефон менен сүйлөшпөй, ошол бир эрежени сактап берсеңиз. Чоң рахмат. Эрежесин сактап жакшы айдаңыздар. Сиздер керексиздер бизге. Рахмат. Алла разы болсун. Синтаро, яна келдиңиз. Аягынан болгон. Адам жаны аманат деген акция өтөт. Ошого баратта бир аз убактыңыз кетсеңиз, жактан атайын. Ушул райондун баш имам хатибибиз анан ушундай бир жакшы бир иш-чара өткөзүп атканбыз, акция. Адам жаны аманат деген. Сиз ушу жолдо кетип баратканда телефон менен сүйлөшпөстөн сизге аманат кылынган аркаңызда пассажирлер бар. Сиз жоопкер боло турган. Ошолорго бир өзүңүз жакшынакай көңүлүңүздү буруп, анан жолдон ар кайсы нерселерге алаксыбастан жол эрежесин сактап берсеңиз, сизге ушул адамдын өмүрү аманат экен. Ушуну бир сактап берсеңиз,
Адамжан аманат деген бір акция бар. Eldim barım жеткирип жеткирүүчүлөргө андан кийин аманат. Хорошо. Мына bir aksiya өтүп атты. Адамжан аманат. Хорошо, мага. Ар дайым жол жүргөндө эсмесе алаксыбай ошол жол эрежеси менен мындай айтканда ошол акция боюнча жүрсө керек. Бүт Кыргызстан боюнча болуп алакчалар. Ошону деген окуп анан эмне болуп калды. Мага да бердиңиз ата. Çok rahmat. Allah Bunu sözgü anda telefon anda alsay. Uçakınızda mı dedi? Ama amanat, ömür degen amanat. Asa çok rahmat. Gerçekten doğuşlarda çok bulut koyuyor. Sondan sonra ayakta cüvat biliyoruz. Abi ayda uçağa arkasında adamlar ömrüm daim amanat koyulan için bir nesi alaksalay, telefon, anda sözleri alaksalay, siz şu soruyorsunuz bolsun degen şimdi aksiri baktırıyor. Ama hem sizler bargan yerine kadar alıp fiyatlı vaziyetleri var da o sonra verip koysanızlar mı o nerede? Sakalarda tanışkan bolsun. Bu bukletler nerede? Son fiyatlı kollegalarına verip koysanızlar var kanında. Amanatı. Assalamualaikum. Adamdan amanat diye biraz akse dörttüler. Amanat Canı amanat eкен. Ошон үчүн жол коопсуздугунда эрежелерди сактап, ичине жанагындай биз жанагы ременибизди тартып алып, телефон менен алаксып сүйлөбөй, анан знактарда токтоп, ушул иш-чараларды жасасак, анан ушул жерде бир буклетте жакшынакай нерселер жазылды эле. Ушуга бир көңүл буруп окуп койсоңуз, аманат сизге. Аман эсен жетип алыңыз. Сапарыңыз ийгиликтүү болсун. Адам жаны аманат деген бир акция өтүп атты. Кайра жеткен жерге чейин жеткизип койсоңуз, анан ременди тартып, анан ошол телефон маселесинде жанагындай бир эрежелерди сактап берсеңиз жолдо жүргөндө. Ошол бир акция жүрүп атты эле. Адам жаны аманат деген. Ошого сиздер да күбө болуп койсоңуздар. Аман эсен жетип алыңыздар. Терезесин эле түшүрүп койсоң, айжан. Терезесин эле. Жок, иштеле. Бул эме жок, адам жаны аманат деген биз өткөзүп атканбыз. Акция өтүп аткан. Муфтияттар кылыпчы. Анан ошо адам жаны аманат экен, ремениңиздерди тартып, анан телефон менен сүйлөшпөстөн жолдон. Анан бүт эрежелерин сактап берсеңиз, ошол эле маселе биздики. Анан ушул бардык жаныңызда отурган адамдар ушул жан аманат экен, э? Кандай көп биз телевидение чакырып Көнүп калмадым тартпада. Алейкум салам, жашап. Эми адам жаны аманат экен. Ар бир ошо жолдо көп эле жүрөбүз. Ошо жол кырсыктан сактаныш үчүн жана ичкиликтен алыс болуп, анан ремень безопасности тартып алып, анан телефондон сүйлөшпөстөн ар бир жан аманат экен. Шуну аман эсен жете турган жерине жеткизип коюш.